Assalamu алейкум туғандар, ассаламу алейкум жалпы қырғызстандықтар. Өткен бір чыгарылышта мен ушул Жалал Абад Манас шаарына инвесторлар тартуу боюнча bir видео чыгардым эле. Ал видеодо Жалал Абад шаарынын мурунку экс-мэри Эрнис Ормоковго кирип, ошол инвестицияларды өстүрүү, жаңы жумуш орундорун түзүү, завод, фабрикалар салуу боюнча bir демилге көтөрүп кирип, сунуштап кеңешейин дедим эле, бирок ал эски мэрибиз жумуштан кетип, ордуна жаңы мэр келди. Анан өзүм ушу айткан убадама турайын деп жаңы мэрге кирип, ушул Манас шаарына жаңы ишканаларды ачуу боюнча сүйлөшүп көрдүм. Сүйлөшсөм, жаңы мэрдин жасаган иш-аракети чындыгында мага жакты да, себеп дегенде кирип ушу завод, фабрикалар боюнча инвесторлар тартсак болобу, кандай кылабыз, эгер инвестор келсе, ушул жер ажыратып бересизби деген маселени коюп берсем, ажыратып берем деди. Буюрса ушул инвестор өндүрүш өнөр жай тармагында инвесторлор келсе, ошол эч кандай маселе жаралбайт экенин мен конкреттүү түрдө түшүндүм. Анан инвесторлор азыркы учурда келип атат ушул курулуш тармагына. Көп кабаттуу үйлөрдү салуу боюнча инвесторлор кызыктар экен. Өндүрүш өнөр жай тармагы боюнча тилекке каршы азыр андай инвесторду мен байкабай атам да. Анан менде мындай ой жаралып атат. Өзүбүз ушул Манас шаарынын тургундары, калуучулар башка аймактардан болсо деле боло берет. Ушул биргелешип, ушул бир тармакта өндүрүш өнөр жайдын бир тармагын колго кармап, мисалы үчүн бир конструкторно-сборочный цехты, заводду ачып туруп, ошол жактан түрдүү продукциялар чыгарсак болот. Эми менин сунушум мындай туугандар. Эгерде кимде ким ушул ишкананы ачам деп, жергиликтүү инвестор болом деп аракет кыла турган болсо, анда чогулуп бир сүйлөшөйлү дагы ушул ишти алдыга жылдырайлы. Эми албетте бир кишинин күчү жетпей турган болсо, бир 2-3 киши же болбосо бир 5-10 киши бири-бирин тааныган, алдап кетпей турган, бири-биринин мүнөзүн билген инсандар чогулуп, ошол бир ишкананы жандандырса болот. Эгер каалоочулар болсо, бир чогулуп сүйлөшүп, кандай багытта иш алып барсак болот, ошондо кеңешип мен өзүм оюмду айтам. Ошо менен дагы ишти алдыга жылжытсак болот. Ушул көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Азыраак сүйлөдүм. Негизи урушта туруш жок, дүйнө жүзүндө азыр көрүп атабыз, баягындай алдыга өнүккөн өлкөлөр өнүгүп атат. Тилекке каршы өнүгө албай артка кетип аткан өлкөлөр дагы бар. Анын үстүнөн дүйнө туруксуз болуп атат. Ошого мүмкүн болсо биздин чет жака кетип аткан биздин жарандарды кептирбеш максатында жумуш ордуларын Кыргызстанда түзүү боюнча иш-аракеттерди жүргүзгөнү аракет кылайлы. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Ой пикириңерди жазып, мүмкүн болсо комментарийден дагы ой пикириңерди жазсаңыздар, байланыш ошол аркылуу байланышабыз, буюрса. Салам алейкум.